Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Радио Карманда Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингти баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Анда эмесе, Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча 14-сентябрга карата статистикалык маалыматка таянып алып карасак, акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 101 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 54, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Жалал Абад облусунда 11 жана Баткен облусунда 19 бейтап айыгып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 41.023 түзүп, бул 91,3% түздү. Региондор боюнча алып карасак, Бишкек шаарында айыккандардын саны 92%, Ош шаарында айыгып чыккандардын саны 93,8%, Чүй облусу боюнча 89,1%, Ош облусу боюнча 85% айыгып чыккандар, Талас облусу боюнча 93,5%, Нарын облусу боюнча айыгып чыккандар 95% түздү, Ысык Көл облусу боюнча 91,2%, Жалал Абад облусу боюнча 93,7%, Баткен облусу боюнча 90,6%. 2020 жылдын 14-сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 47 жаңы учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 8, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 2, Талас облусунда жаңы учурлар катталган жок, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 10 жана Баткен облусунда 14 жаңы учур катталды. Жаңы катталган учурлардын ичинен лаборатордук тастыкталган учурлар 18 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында, Ош шаарында, Чүй облусунда, Ош облусунда жана Талас облустарында жаңы лаборатордук тастыкталган учурлар катталган жок. Нарын облусунда 1 учур, Ысык Көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 2 жана Баткен облусунда 12 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 29 түзүп, алардын ичинен Бишкек шаарында 8, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 2, Талас облусунда учурлар катталган жок, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 8 жана Баткен облусунда 2 жаңы клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учур катталды. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында COVID-19 менен дарыланып жаткан 507 бейтап бар. Ал эми амбулатордук дарыланууда 1903 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 114, Ош шаарында 12, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 68, Талас облусунда 18, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 67, Жалал Абад облусунда 89 жана Баткен облусунда 94 бейтап. Лаборатордук тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 994, Ош шаарында 315, Чүй облусунда 359, Ош облусунда 116, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 34, Ысык Көл облусунда 84, Жалал Абад облусунда амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптар жок жана Баткен облусунда дагы амбулатордук шартында дарыланып жаткан бейтаптар жок. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 1063 кишини түздү. Анын ичинде лаборатордук тастыкталган 266 жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган 797.
Ошондой эле бир сутка ичинде медициналык кызматкерлердин арасында дагы 5 жаңы коронавирус илдетин жуктуруп алган учурлар катталды. Булардын ичинде Баткен областында 4 учур, Ысык Көл областында 1 учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдетинен жабыркаган медициналык кызматкерлердин саны 3172 учурду түздү. Алардын ичинен бир суткада ооруканадан айыгып чыгарылган медициналык кызматкерлердин саны 5 адамды түздү жана үй карантининен айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 9 адамды түздү. Жалпысынан республика боюнча 2699 медициналык кызматкерлер айыгып чыкты. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. За последние сутки на 14 сентября по республике с выздоровлением выписано с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 101 пациент. Из них в городе Бишкек 54, Чуйской области 11, Волжской области 3, Таласской области пациенты на сегодняшний день не выписаны, Нарынской области 1, Высокульской области 2, Джалабадской области 11 и в Баткенской области 19 пациентов выписано. За весь период с выздоровлением выписано 41 023 пациента, что составило из общего количества пострадавших 91,3%. Если посмотреть по регионам, то в городе Бишкек с выздоровлением было всего выписано 92% пациентов, в городе Ош 93,8%, в Чуйской области 89,1%, в Волжской области 85%, в Таласской области 93,5%, в Нарынской области 95%, в Высокульской области 91,2%, в Джалабадской области 93,7% и по Баткенской области 90,6%. На 14 сентября 2020 года по республике за сутки зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных новых случаев COVID-19 47. Из них в городе Бишкек 8, в городе Ош 2, в Чуйской области 2, в Волжской области 2, в Таласской области не зарегистрировано случаи, в Нарынской области 1, в Высокульской области 8, в Джалабадской области 10 и в Баткенской области 14. Из новых 47 зарегистрированных случаев лабораторно подтвержденные составили 18, из которых в городе Бишкек, в городе Ош, Чуйской области, Волжской области и в Таласской области случаи не зарегистрированы. В Нарынской области 1 случай, в Высокульской области 3, в Джалабадской области 2 и в Баткенской области 12. Клинико-эпидемиологически подтвержденных новых случаев зарегистрировано 29, из которых в городе Бишкек 8, в городе Ош 2, в Чуйской области 2, в Волжской области 2, в Таласской области случаи не зарегистрированы, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Высокульской области 5, в Джалабадской области 8 и в Баткенской области 2 случая. За весь период зарегистрировано всего 44 928 случаев, из них 19 087 – это лабораторно подтвержденные, и 25 841 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находится 507 пациентов, и на амбулаторном лечении находится 1903 пациента. В стационарах города Бишкек находится на лечении 114 пациентов, в городе Ош 12, в Чуйской области 37, в Волжской области 68, в Таласской области 18, в Нарынской области 8, в Высокульской области 67, в Джалабадской области 89 и в Баткенской области 94 пациента. Амбулаторное лечение в домашних условиях с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек находится 994 пациента, в городе Ош 315, в Чуйской области 359, в Волжской области 116,
Таласской области 1, Нарынской области 34, Высокульской области 84, Джалабадской области и Баткенской области на амбулаторном лечении пациентов нет. В республике за последние сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемиологического процесса по республике зарегистрировано 1063 случая с летальным исходом. Из них лабораторно подтвержденные это 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные это 797. Также среди медицинских работников за последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19, которые зарегистрированы в Баткенской области 4 случая и в Высокульской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет на сегодня 3172 случая. За сутки из стационаров страны с выздоровлением выписано 5 медицинских работников. И с домашней самоизоляции, с амбулаторного лечения выписано 9 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2699 медицинских работников. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской республики Акматова Айнура Бектургановна. Спасибо за внимание.